жетекчи менен акылдашып көрөңүчү каякта экенин. Анан чын айтсам билдик. Мен эстеликти чынын айтсам өзүм көрө элекмин. Эстелик белгилүү бир окуя же адамдын урматы үчүн коюлган монумент скульптура. Скульпторлуктун эң татаал жана сыйымдуу жанрларынын бири. Бирок бизде бул жанрда талаш тартыштар токтобой келет. Мисалы буга чейин деле эстелик же болбосо айкел чыры маал менен болуп келген. Борбор калаага орнотулган Сүймөнкул Чокморовдун окшошпой калган эстелиги интернет булактарында талкуу жаратса, 2011-жылы Борбор калаадагы Эркиндик эстелигинин ордуна азыркы тапта турган Манастын жана маңдайында коюлган Чыңгыз Айтматовдун айкелине ар кандай сындар айтылып, бирине кичине болуп калды десе, бири окшошпой калган деп, түгүл куудулдар күлкүгө салып жиберген. Мурунку өкмөт башчы Сапар Исаков тандаган эстелик буну. Каңдаган жерлер бүт ачылып калган. Бул талаштар буга чейин ачык булактарга чыккан. Бир чети гана десек жаңылышпайбыз. Али алдыда дагы бир топ талаштар болсо керек. Эми сөздү көп создуктурбай учурда талаш жараткан Чыңгыз Айтматовдун туулуп өскөн Таластын Шекер айылына, тагыраагы курулуп жаткан Чыңгыз Ордо комплексине коюлуучу эстеликке келсек. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары дүйнөнүн 170 тилине которулган. Ошондой эле быйыл 90 жылдыгы белгиленип, шаарларда, өлкөлөрдө бардык эле негизи Кыргызстанбы, башка өлкөбү белгиленди. Ошол эле учурда ошол өзү туулуп өскөн Шекер айылында Чыңгыз Ордо этно комплекси дагы курулмак. Ал эми ошол этно комплексинде болуп жаткан эстеликтер чырын толугураак баяндап беребиз. Айтматовдун 90 жылдыгына арналып жер-жерлерде иш-чаралар өтүп, ар кандай демилгелер колдоо тапкан. Анын бири Москвада коюлган өлкө башчы өзү ачкан эстелик. Дагы бири Кара Бууранын Шекер айылына тагыраагы Чыңгыз Айтматовдун туулуп өскөн жери Чыңгыз Ордо маданият комплексин куруу болчу. Бирок башталбай жатып, чуу жараткан эстелик чыры чыгууда. Эми айналайын Шекер айылынын тургундары мынакей бүгүн Чыңгыз атабыздын эстелигин алып келген экен балдар. Мынакей ушул алып келгени абдан бизге айылга жакты. Анан жанагыдай талада чирип жаткан эстеликтин бизге кереги жок. Мына бизге ушун гана өзү керек. 2018-жылдын башында өкмөттүн токтому менен 69 миллион сомго тендер жарыяланып, 66 миллион сомго бийиктик фирмасы уткан. Азыркы учурда курулуш иштери жүрүп, эстелик орнотулчу жери да, башка жумуштар да жасалып жаткан экен. Кызыгы 2013-жылы Россиянын Ростов-Дону шаарына ылайыкталып жасалган Чыңгыз Айтматовдун айкелин Руслан Ишимов аттуу жаран дал ушул Чыңгыз Ордого эч кандай документ кагаздары жок эле. Көркөм эксперттик кеңештин макулдугусуз Ордонун ортосуна койгон жатыптыр. Ал үчүн дал ушул 66 миллион сомдон 2 миллион 600 миң сомдо алып алганын айткан. Башкача айтканда, жеңичинен томбучулуп президенттик аппараттын башчысы Досалы Эйсеналиев, Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков, ошол убактагы маданият министри маркум Султан Жумагулов, скульптор Баястан Баратбаев болуп чечим чыгарып, Руслан Ишимовдун дарегине накталай, эч кандай кол коюлган кагаз жок эле 2 миллион 600 миң сом колго берилген дейт. Ошол эстеликти ээси Руслан Ишимов деген чыгып атат. Конкурстар өтүп, жеңүүчүлөр аныкталып, курулушка курула турган айкелдердин баардыгы эскизтер, баардыгы мамлекеттик деңгээлде иш кагаздары жазылып, жеңүүчүлөр аныкталган Руслан Ишимов деген пайда болуп атат. Руслан Ишимов деген ошол биздин мигрант жердештерибиздин бири, Москвада турат. Экинчиден ал адам 2 миллион 600ге бул адамдарга колдон колго саткан. 2 миллион 600 миң сомго. Ошол Талас УКСтин аркылуу колдон колго берилгенде, ошол эстеликтин немесинен бийиктик деген бул жерде жеңген компания комплексти куруп аткан. Ошолор октябрь айында эле берип таштаган. Бирок на основании чего, кайсы кагаздардын, кайсы конкурстун жеңүүчүсү, же болбосо ким аныктады, аны себестоимостун ким аныктады деп эле берип таштаган. Үчүнчүдөн Руслан Ишимов деген бул Орус өлкөсүнүн жараны, Россиянын гражданини болот. Карчактан мындан алдым иштедим. Мына чай салып кетти. Азыр мына жери нерселер алды, анан мына амфитеатрлар алды. Ростов-на-Донго назначить этилсе, Москвага жарабай калса, ал эми үчүн биз
сыртта қалған эстелик тап келтирип шекер айылына коюшубуз керек деген инициативный группа чыгып, биз да против болдук да ошол бронза эстеликти. Ал 5 жыл бир контейнердин жанында, мусордун жанында турган. 5 жыл турган, эч жака жылбай. Руслан Ешимов. Руслан Ешимов деген ким ал? Руслан Ешимов деген ошол Ростов-на-Дону шаарындагы кыргыз диаспорасынын эмес экен да, төрагасы экен да. Ошол бийиктик фирмасынан Руслан Ешимовго которушкан. Руслан Ешимов азыр айтып атат, мен ал акчаны алып туруп, ошол ким жазалган ошол жактарга баарына мен берип койдум деп атат. Эстелик изи менен Шекер айылына да бардык. Бирок конкурстан уткан Айтматовдун отуруп турган көркөм эксперттик кеңеш макулдугун берген эстеликтин макетин тапканыбыз менен 6 жылдан бери бирде Коrodо, бирде Россияда орнотулат. Азыркы учурда Таластын Шекер айылында делген Руслан Ешимовдун 2 миллион 600 миң сомдук эстелигин көрө алган жокпуз. Анын издөөбүздүн себеби нааразы тарап эстеликтин сапаты начар деп сыпатташууда. Бул боюнча сынга салганда ошондо мында орусча шов деп коет, сварка боюнча. Бул жерде шов кыргызчасы болсо жана каңдап деп коет. Каңдаган жерлер бүт ачылып калган. Чирип баратат. Ачылып калып чирип баратат. Мына ушул ачылып калган чирип барганды негедир грубо айтканда талкат этишет да. Талкат чыгат. Мунун баасы 2 миллион 600 миңге турат. Ал эми Шекер айылынын айыл өкмөт башчысы эстеликти эмнегедир жашыргандай, себебин да тактап айтып бере алган жок. Алып келген, алып кеткен деген сыяктуу түшүнүксүз сөзүн өзү да түшүнбөсө керек. Айкелди тартып кетели деп суранганыбызда аны капиталдык курулуш башкармалыгы Талас шаарына алып кеткен деген жообун берди. Же баягы турган эмес. Туруш керек. Конкурстан ошо отурган өттү деген да. Ошол тандалган. Тиги тендерден ойнотулганда турганы болду да. Турган өттү деп. Тендерге катышкан. Тендерден катышкан турган өттү. Ошол. Анан турганда алып келишкен. Бияка Көрсөк болобу? Азыр Талас алып кетип калды. Турган. Анан берден да эл чогулуп ал эстеликти жактырышкан, сонун эстелик экен деп. Ал турган эстелик. Ел жактырышкан. Да, ич-чара ушул. Талас облустук курулуш башкармалыгынын эшигин кагып барганыбызда башчысы жумуш ордунда жок болуп, анын орун басары жооп берүүгө макул болду. Шекердеги эстелик жана курулуш иши биздин колдо деп ишендиргени менен Айкелдин айланасындагы иштерди толук билбейт экен. Айыл өкмөт алып кеткен деген эстеликти Шекер айылында деп кайра башчынын уюлдук телефон аркылуу макулдук сурап жатты. Алло, Ламаке жана эстелик азыр каякта? Ошо эстеликти да тап кетели дейт. Ламаке эме болуп атат. Алда Абдиевдин бир протокольный поручениясы бар эмес беле, жана эстеликтин акчасын кайра возврат болсун дегенчи. Анан тиги булар сурап атат, эгер орнотулуу болсо кайсы акча жөнүндө сөз болуп атат бул жерде деп. Мен айттым, что тиги эстелик пока орнотуп биз отчет алмайынча эч кандай возврат боюнча сөз болбош керек болчу. Анан Абдиев ошентип жазып койду эмес беле, тиги эстеликке кеткен акча возврат болсун депчи. Дагы бир сурообуз колдогу протоколго таянып, 2018 жылдын 2-февралындагы башкармалыктын которуп салган акчасы тагыраагы 2 миллион 600 миң сомду кайтарып алынсын делген чечим аткарылдыбы деген сурообузга эч кандай акча которгон эмеспиз деп жооп берип жатты. Анда кайсыл акча артка кайтарылсын делген. Бияка Таласка алып келип атат болчу, алып келген болчу, анан кийин убактылуу каякта жайгашкан ал негизи ушул кызыктырып атат да, Талас ушул акчаны кайтарып берсин деп силер чечим кылып атасыздар мынакей. Анан бул бериле элек акчаны кайра эмнеге кайтарып алабыз деп айттыңар эле, анда бул бериле элек деп айтып атасыз да. Негизи кайсы жумушту биз отчеттон кабыл алсак аткарылды деп, ошого акча төлөндү болуп эсептелет да. Анан эмнеге кайтарып алсын деп атасыздар, акча төлөнө элек болсо? Кайсы акчаны кайтарып алабыз? Гостройдун директору тарабынан ушундай поручение болуп турган. Значит, буну пока биз директор улан биздин жетекчиби? Гостройдук Бакыт Аббышевич Абдиев. Бакыт Абдиев, Силер ошо айткан эле кылат турбайсыздарбы? Акча жок болсо эле кайтарып алса, кайтарып ал десе кайтарып ала бересиңер кандай?
акчаны берилек болсо акчаны эгер биз айкел орнотулуп калып биз аткарылды деп отчетко кабыл алсак, анан кийин ошондо биз кайра ушул түшүнүксүз болуп атат да, кайсыл акча кайтарылып алынсын деп чыгарылып атасыңар да. Начальник Таласка областын УКС ушул кызык болуп атат. Кайсыл акча бул? бизге мисалы акча деген общий комплекске деле келет да. Анын ичинен айкелге мынча, курулушка мынча деп бөлүнбөйт. Жалпысынан общий келе берет. Биз ошол жактан по мере подрядчик жумуш аткарган сайын ошодон списать эте беребиз бизчи. Бул эстелик жөнүндө сөз болуп атат, бирок эстеликтин азыр аткарылды деп отчетко алына элек. Анда кайсыл акча кайтарылып алынсын деп келип атат бул документ? Кайсыл акча болушу мүмкүн, мисалы сиз оюңузча? Эгер биз жана дагы айтпадымбы, эгер биз буга чейин уже айкел орнотулуп калып, биз отчетко кабыл алсак, ошондо акча кайтарылсын деген сөз болуш керек болчу да. Курулуш башкармалыгы түшүндүрүп бере албаган суроону Маданият министрлигинен да сурап көрдүк. Себеби мындай жайлар Маданият министрлигине түздөн түз тиешелүү. Курулуштун сапатына жооптуу болбогону менен маани маңызын дал ушул тармак карайт. 2 метр 60 сантиметр болгон Чыңгыз Айтматовдун 2013-жылы жазалган 2 миллион 600 миң сомду чапчыган Руслан Эшимовдун айкели орнотулабы же көркөм эксперттик топ тандап алган эстелик орнотулабы дегенге Азамат Жамангулов мырза дагы так даана жооп бере алган жок. Негизи ошол жакта курулуучулар жанагы эмелер биринчи сиз келиш керекпи? Сиз менен кеңешип алуудан мурдабы? Алуудан мурда эми биз баягы акча тарап бүгүнкү күндө курулуш жана архитектура агенттиги тарабынан кетирилип аткандыктан, бирок негизги автордук жагы скульптура кандай болуш керек, отуруш керекпи, туруш керекпи, аны биз чыгарып бериш керек элек да. Анан архитектура алардын алдында дагы биз барып аны карап, анан чечим чыгарылыш керек. Авторлордун өздөрүнүн жасаган эмгектерин чечим чыкпай туруп, анда эмне үчүн курулуш иштери жүрүп атат деген? Жок, курулуш иштери жүрүп атат, ал баягы архитектурдун өздөрүнүн облиги бар болчу. Мисалы мындай да, архитектурасы чыгып атабыз зданиянын өзүнүн. Анан архитектураны дейли, могул жерге келип скульптура келиш керек. Скульптуранын кандай болот бул жерде скульптура пока белгисиз. Бирок бунусу жасалып атат. Бул жасала берсин, буну токтотпойбуз дейбиз. Жок, ошол жасалып аткан эме мисалы буга ылайыкталып атат да. Буга ылайыкталган деген сөз. Ылайыкталып аткан баягы алдыда долбоорлор болуп, ошол турган эстеликти болду, анан кандай бир ат эми? Жок, тургандыгы боюнча, тургандыгы боюнча эми акыркы барган ошол жердеги комиссиянын жыйынтыгында тургандыгы боюнча ошол жерде өздөрүнүн ойлорун айткан экен. Отурган 6 метр боло турган болсо, жанына келген киши кичинекей болуп калат дагы. Эгер сүрөткө чүккүсү келсе, мисалычы, сүрөткө чүккүсү келсе же карагысы келсе, аябай тей асманда турган эстелик болот экен деген ой боюлгон. Ошондуктан тургандагы вариантын карап көргүлө деп, анан мынакей биздин өлкө башчыларыбыз барганда дагы ошол жерде, мен азыр колумда жок экен, тургандыгын көрсөткөн экен. Тиги скульптуранын тургандыгын. Тургандыгы боюнча бүгүнкү күндө көбүнчө ошол жака оогуу маселеси бар. А бирок бул эстелик болуш керек, кандай эстелик болуш керек, бул боюнча азыр аны чечебиз. Көрсө акча булардын колунда болбогондон соң жогоруда сөз болгон курулуш башкармалыгы кандай эстелик орнотулат, кантип орнотот, өздөрү чечет экен. Логикага таянсак, курулуш башкармалыгы аткаруучу топ. Өкмөттүк комиссия менен Маданият министрлиги комплекстүү иштеп чыгуучу болмок. Бирок Талас облустук курулуш башкармалыгы эстелик алынган, ушул эстелик коюлат десе, Маданият министрлиги эч кандай эстелик алына элек. Биз эч кандай документке кол койгон жокпуз дешүүдө. Айтор эки тараптан эстеликке тийиштүү бир да кагаз көрсөтүлгөн жок. Элекилүү Рыскелди Момбеков болсо, эски эстеликтин мыйзамсыз кийлүүсү, ошол убактагы Сапар Исаков баштаган бийлик өкүлдөрү киришкен дейт. Бирок ошол соодалашууга ортомчу болгонун моюнга алды. Мурунку өкмөт башчы Сапар Исаков тандаган эстелик буну. Сапар Исаков ошол Москвага тандап бергичтен бул Москвага ал жер 2 гектар жерге чакан болуп калат экен. Бул 2 гектар жерге отурбайт, кичинекей болуп калат. Буну башка жакка бир жакка отургузабыз деген, анан ошол кезде буну Айыл чарба академиясынын алдына коебуз, Ысык көлгө коебуз дегенден турганда, мен эгер ушул эстеликти болсо Таласка ошо Чыңгыз Ордонго же болбосо клубтун алдына же
айылым алып кеткенге жакшы болот 90 жылдын алкагында деп сунуш киргизгенмин. Бирок буну Москвага жаратпай коюшту көпчүлүк комиссия менен, кичекей болуп калат экен, чакан болуп калат экен деп. Андан кийин маданият министри Рахматулло Султан Жумагулов айтты, ошол эстеликти жана тендерди биз маданият министри конкурсту өткөрдүк. Ошол конкурсту жеңип алган компанияга алардын эстелиги өтө кымбат экен, 14 миллион сом, ошо 10 миллион сом экен, бирок бир жерде эстелик бар экен, андан арзаныраак 2 миллион 600 000, 3 миллион сомго турган эстелик бар экен. Мен ал эстеликти билем дедим. Ошондо кандай менен аны колдойт болчумун, эгер эстелик болсо. Ал эстеликти билем, ал бронзадан жасалган эстелик деп туруп сунуш киргизгеним үчүн. Анан кийин ал тургай бул президенттин аппарат башчысы Досалы Акбаралиевич Эсеналиев бир жолу келип, жүрүңүзчү ошол эстеликти чогуу барып көрүп, баасын чечип келели деп, ошол президенттин аппарат башчысы, ал кезде аппарат башчынын орун басары болчу, маданият министри үчөөбүз барып көрүп келдик. Көрүп келтирип, менин кабинетимде олтуруп туруп, жанагы Баястандар менен жолукканда аларга айтты, силердин эстелиңер өтө кымбат экен, мунугу эстеликти алып койсок болобу дегенде, ошондо Баястан ошол менин кабинетимде макул деген. Анан калган иштери кандайча ишке ашты, мен ага кийлигише албайм. Калыстык үчүн айта кетчү жагдай, Рыскелди Момбеков дал ошол Чыңгыз Ордону курууга демилгечилеринин бири болгон. Сөз болуп жаткан комплекстин аймагында долбоор боюнча музей, эстелик, конференциялык зал, мейманкана, чайкана, унаа токтотуучу жай жана башка зарыл болгон нерселер камтылган. Бирок жергиликтүү жашоочуларда, архитекторлордо курулушка ичи жылыбагандай. Андагы курулуш ишинен баштап эстелик орнотулуучу жер талапка таптакыр жооп бербейт дешүүдө. Муну срочно бул жанагы Госстройдун архстрой контроль деген бар, архитектурный строительный контроль деген бар. Ошону жиберип туруп, бул текшериш керек. Фундаменттен бир шурфовка кылыш керек. Кандай куюлду? Анан бул подпорный стенкалардын бетондун составы, бетондун маркасы туура келбейт. Слабый. Кээ бир жери кол менен кармасаң ушарланып атат. Чыңгыз Айтматовдун эстелиги дал ушундай каражаттар менен салынып атат. Упурап атат. Эми буга дагы ар кандай шылтоолорун таап чыгышы мүмкүн, бирок тилекке каршы упурап атканы чын. Кол менен, жөнөкөй кол менен. Азыркы учурда бул Чыңгыз Ордо комплексинде курулуш иштери жүрүп, бул жакка аңдар казылып, атайын суу өтүү үчүн аңдар казылган. Себеби дегенде бул жакка Чыңгыз Айтматовдун эстелиги турат. Бирок ошол эле учурда бул казуу иштеринин жаман жагы да бар. Башкача айтканда, Чыңгыз Айтматов атабыз жашаган, ошол жакта окуган, баягы Алтын ай, Дүйшөн, Биринчи мугалим деген чыгармаларын жазган, Ботөгөз булак деген чыгармаларын жазган, мектеби, өскөн жери, же болбосо 100 жылдык дарактар курап кетүү коркунучунда дагы турат. Комплексте өйдө тартса өгүс өлүп, ылдый тартса араба сынган абалдай. Себеби эстелик орнотулуучу жайдын тегерегин сууну сарыктыруу үчүн канал казган. Бирок анын кесепетинен 100 жылдык дарактар курап калуу коркунучу да турат. Жарык берүүчү жабдыктарда курулуш эрежесине туура келбейт дегендер бар. Зачем лем? Тиякта эми дренаж кылды, тиги тал дарактар кургайт, экология бузулат. Ана мына элементарный, мен бул жакка келген жок болчу. Мынакей азыр тарткыла барып туруп, могу жерде кабель коюлуп атат. Кабель трансферге терең эмес, биринчиден. Экинчиден майда кум төгүлөт, 20 сантиметрдей. Үстүнө обыкновенный глиняный жона кирпич коюлат. Булар шагыл төгүп коюптур. Шагылдын үстүнө кабель коюп, кабелдин үстүнө баягы чоң кирпич коюптур. Ал жерден көмүлгөндөн кийин тупрагын салмак эмес, бир газ печатырып өтсө замыкание болот, болду. Мен таң калып атпайм, бул өмүрүндө кабельный линияны көрбөгөн немелер. Ой, шагыл коюп атат ой. Башталбай жатып баш ооруга айланган комплекстин жарыпын арка тагырагы долбоордун негизги суммасы 500 миллион сом экенин эшиттик. Айтматовдун 100 жылдыгына арналып толук бүтөт дешет. Бирок бул бүткөнчө дагы канча эски эмеректер чоңдордун колу менен коюлуп, мөөнөтү канчага чейин чоюлаары белгисиз. Анткени быйыл Чыңгыз Ордого 67 миллион которулганы менен сапатсыз курулушу бир тең 2 метр 60 сантиметр болгон 2 миллион 600 миң сомдук эстелиги бир тең болууда. Чыңгыз Айтматовдун Чыңгыз Ордо этно комплексине жалпысынан 15 гектар жер каралган.
Ал эми 15 гектардын жердин ичинен дал ушул мен турган жерге Айтматовдун эстелиги орнотулмакчы. Жөнөкөй тургундардан баштап айыл өкмөт, министр, аттүгүл депутат жана аппарат кишилери турган эстеликти коебу же отурган эстеликти коебу алдыдагы күндөрдө көрө жатабыз. Аты жөнүм Сыргак Бактыярулуу болду. Эмки эфирлерден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.